мумиянын көмүлүшүнө кандай карадыңыз? Бул эми мындай айтканда бир кейиштүү окуя болду. Биздин маданиятыбыздагы кейиштүү окуя болду. Себеби эч убакта бийлик кандайдыр бир аз санда турган топтун жетегине түшүп кетпеш керек. Бардык нерсеге илимий көз карашта. Дүйнөлүк илим билимдин жетишкен деңгээлиндеги көз карашта туруп караш керек. Ал жагынан биз ошол кезде утулдук деп ойлойм. Себеби мына ошол мумия биздин чыгып аткан революцияларыбыздын баарына ошол мумия күнөөлүү экен деген имиш. Бул элибиздин акыркы жылдардагы турмушу начарлап кеткенине ошол мумия күнөөлүү экен деген имиш. Мен имиштерди айтып берип атам да сагачы. Чындыгында 57-жылы 60-жылдардын башындап келип ошол мумияны коюшкан экен. Чындыкты карайлычы. 60-жылдардан баштап тескерисинче кыргыз өсүп кетип. Туурабы? Кыргыз эли бир учурда билимсиз эл болсок, бүгүнкү күндө 99,9% билимдүү элге айланбадыкпы. Ошондо түшүндүм мумияны. Ошол мумия жаткан плашат, ошол мумия ошондо турчу да. Ошол мумия жаткан аянт, ала тоо аянтына айланбадыбы? Ошол мумия жаткан аянт мрамор курулуштар курулуп, окмуш жетишкендикке жетпедикпи? Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздө ошол мумия жаткан кезде албадыкпы? Кыргызстан дүйнөдөгү өнүккөн мамлекет катары ошол мумия жаткан кезде чыкпадыкпы? Анан кийинки эле бир 20-30 жылдагы бир анча-мынча өнүгө албай атканыбызга ошо мумия күнөөлүү болуп калабы? Жок, андай болбойт да. Тескерисинче ошол мумиянын ошо көз ачыктардын тили менен айтканда тескерисинче биз ошол мумиянын жетишкендиги менен жеткенбиз керек болсочу. Анан эми ошону көм салгандан кийин революция болбой эле тыптынч болуп сонун өнүгүп кетсек, октябрь болбойт эле да, туура? Октябрь болгондон деле жаман болуп эле кетпедикпи? Маселе мумияда деле эмес болчу. Маселе башка нерседе, биринчиден. Экинчиден, мумия илимий көз караштан алып карасам, мен муну бытовой көз караштан айттым да сизгечи. Илимий көз караштан алып караганда бул дүйнөдөгү саналуу мумиялардын бири болчу. Дүйнөдө мындай өтө байыркы элдерден табылган мумия өтө саналуу мумия болчу. Муну мен маалыматым бар. Ага черинде эле дүйнөдө канча жолу келип суранып кетишкен, канча миллиондогон доллар акчага бизге берсеңер болобу депчи. Мумияны бизде мамлекеттин кызыкчылыгы катарында Союздун учурунда Москвага алып кетебиз деген аракеттер болгондо да берилбей сакталып калган. Муну Субалиевдин чыгармаларынан карасаңар да болот. Көрдүңбү? Бул деген мындайча айтканда өтө тарыхый баалуу нерсе болчу. Өтө тарыхый, байыркы баалуу нерсе болчу. Мына бүгүн Алтайдан Үйкөк деген ханшан мумиясы чыккан жөнүндө маалыматты билсеңер, карап көрсөңүздөр, ошол жердеги ошонун кийимдериндеги оймо кыргыздын оймолору болуп атат. Биз бүгүн кыргыздар Алтайда 6000 жыл мурда Алтайда жашаганыбызды далилдеген маалымат келип атат. Ошол Үйкөк деген ханшанын кийимдери аркылуу бизгечи. Биздин тетиги мумиябыз аркылуу биздин 4000 жыл мурдагы биздин ушул жерде жашап жүргөнүбүз жөнүндө маалыматыбыз бар болчу. Көрдүңбү? Ошол мумия. Мумия аркылуучу. Ошол мумия кыргыздын немесин кейпин берип, анан кийим кечеси да кыргыздыкын берип атпайбы? Көрдүңбү? Мына ушундай тарыхый өтө кымбат, баасы жок маалыматыбызды кайра алып барып көмүп коюш, бул эми мен бир өтө түркөй пендечиликтин окуясы болуп калды деп айтар элем да. Түркөй пендечиликтин окуясы болуп калды. Мындайга ошол убактагы мамлекет башында тургандар жол бербеш керек эле, бирок ошол демек ошол учурда ошол мамлекеттин башында турган адамдардын деңгээли ошондой болуп калды окшойт. Билим деңгээли, жашоодогу турмушта деңгээли, илим деңгээли ошондой болуп калды окшойт деп ойлоп коем.